өткөндө Москвада жүргөн кыргыз жигиттер кыргыз кыздарга нааразычылык айтып чыккандарын бир жерден көрүп калдым. Кыздарыбыз мурду койгон улуттар менен жүрүп кетип, уят кылып жатат. Кыргыз элинин ар набызына шек келтирип атат. Ошолор менен түз эмес жолдорго барып атат. Биз аларды жазалашыбыз керек деп жазып чыгыптыр. Көп адамдар төмөн жакка комментарий жазып, аларды айыпташты, соттошту, күнөөлөштү. Мен деле күнөөлөдүм, түшүнбөгөндөн кийин. Азыр Европада жүрөм. Батыш европалыктар кылбаган иштерди ошол орустар, украиндер кылат экен бул жакта. Орустардын өздөрүнүн орустары менен жүрбөйт. Башында бир аз жүрүп эле анан кийин таап кетишет экен. Башка улуттук ошол европалык айрыкча немистер жакшы бааланат. Анан ойлоп койдум, булардын өлкөсүндө Орусияда Америкага каршы, немистерге каршы, бирок кыздар эмне үчүн батыштыктарды карай берет? Бул жерде ушундай парадокс болуп атат. Саясий жактан Орусия менен батыш америкалыктар бири-бирине каршы турушат экен. Бирок орустар, славян элдери европалыктын баалуулуктарын баалайт да, жазуучулары мактап, даңктайт да. Анан бул жакка келгенде албетте алар немистерди карайт. Ошонсугары мен түшүндүм да, тиги баланы дагы Москвада биздин кыздар башкалар менен жүрүп кетип аткан себеби Кыргызстанда деген кайсы баалуулуктарды пропаганда кылып атабыз. Жаштар кайсы элдин жакшы деп эсептеген нерселерин жакшы деп эсептейт, а кайсы элдикин жаман, алсыз деп эсептейт. Раз бир өлкөнү жакшы деп эсептесе, ал өлкөдөн чыккан кишини дагы жакшы деп эсептейт. Анан ушундай тарбия менен чоңоюп атпайсыз. Мектеп баштап, телевизорлордо бир жактын баалуулуктарын аябай мактап, жактап чоңоюп атабыз. Анан Москваларга келгенден кийин алар албетте биздин өзүбүздү карабайт. Биз аларды кантип чоңойтсок, кайсы өлкөлөрдүн адамдарын жакшы деп угуп жүрүп чоңойсо, ошолор кетет. Кандай баалуулуктарды мектептен баштап мээсине куюп койсо, ошондой өлкөлөрдөн чыккан кишилерди ээрчип кетет. Анан биз намыстанып жатып калып атабыз. Эмне үчүн алар бизге карабайт? Биз менен жүрбөйт, башка ушундай адамдар менен жүрүп, кыргыз элине доо кетирип атат деп. Эгерде кыздар чындап эле өздөрүн татыксыз алып жүрсө башка өлкөдө, ошол кишилер эркектерди кемсинтет да. Кыздарга алар жакшы сөздөрдү айтышы мүмкүн, бирок балдар менен жолукканда алар айтат да, силердин кыздарыңар менен көп жүргөм ай. Андай мындай деп эркектер ушинтип бири-бирине айтат, анан жигиттер намыстанып анан жанагындай радикалдуу кадамдарга барып атат да. Ошондуктан аларды кубалап, уруп, согуп, эмне кылганы менен бул токтобойт. Муну үйдөн, Кыргызстандан башташ керек. Кыргызстандан кыргыз жигити сулуу болуп эсептелиш керек. Кыргыздын баалуулуктарын өзгөчө бөлүп чыгарыш керек. Башка элден келген динди эмес. Биз өзүбүздүн баалуулуктарды бөлүп чыгарып, ошого өзүбүздү тиешелүү деп, ошол баалуулуктарды баалуу деп эсептеп жаштар чыгарыш керек. Эгер андай баалуулуктар алсыз болуп атса, биз аны өнүктүрүшүбүз керек. Өйдө асыл ушундай баалуулуктарды чыгарышыбыз керек. Мээге билим эле топтой берген болбойт. Билим берүү деген өз туура эмес да, билим берүү эмес. Education или образование деп орусча туура айтат. Образование. Образование деген образовать, түзүү, мындайча айтканда жаратуу, өзүнчө бир нерсени пайда кылуу деген сыяктуу да. Образование же билим берүү деген бир диндин адамдары тарабынан окутулбаш керек. Ал бардык диндерди камтып, бардык көз караштарды өзүнө камтый турган болуш керек. Ошондо гана биз күчтүү инсанды жаратабыз. Дүйнөнү түшүнгөн, ар тараптан түшүнгөн инсанды жаратабыз. Бирок эгерде биздин адамдарды бир эле диндеги адамдар окута берсе, бир эле диндин көз карашында жашай берсе, анда анын мээси тар чөйрөнү карап калат. Ал дүйнөнү түшүнбөйт. Бурчтан караган адамдай болуп калат дагы, дүйнө деңгээлде ал жарышыкта жеңе албайт. Чындыктын кырлары ар түрдүү. Аны ар жактан карасаң, ар башкача көрүнөт. Ошонун бир жагын көрүп эле ушул деген туура экен деп ошону эле түртө берген жакшы эмес. Ошондуктан билим берүүдө бардык тарабын эксперттердин көз карашы менен караш керек. Дүйнөдө кандай көз караштар болсо, ошолордун эксперттеринин көз карашы менен караш керек. Анткени бир диндеги адамдар өздөрүнүкүнө эле көз карашы менен карап, бардык диндерди ойлойт ошолордун оюндагыдай деп. Таптакыр туура эмес. Мынтип балдарды биз бечел кылып атабыз. Келечегин жок кылабыз. Балдар өнүкпөйт. Ошондуктан талаага чыкканда, Москваларга чыкканда жанагындай болуп, жигиттер кыздарды өздөрүнө тарта албай, кыздар болсо эмнени уясынан көрсө ошону алат дегендей, Кыргызстанда эмне деген жакшы деп мээсине куюлса, тигил жакта ошол жакшыларды ээрчип кетип атат. Анан тышта жүргөн жигиттер намыстанып, башка улуттар менен жүргөн кыргыз кыздарын көргөндө аларга ачууланып, сабап коюп аткан учурлар кездешип атат. Бирок алар натыйжа менен күрөшүп атат, себеби менен эмес.
Мындайча айтканда жемишин сабап атат, а тамыры чирип калганын билбей атат. Биринчи тамырын оңдош керек. Ошондо дарак жакшы мөмө берет. Эгер тамыры чирип калган болсо, анда мөмөсү да чирик болот да. Кыргыз элинин идеологиясынын тамыры эмнеде? Кыргыз жаштарын эмне менен кичинесинен баштап багып атабыз. Анын жанын, анын рухун, анын дүйнөгө болгон көз карашы кандай болуп атат? Мына ошол жактан башташ керек. Эгерде биз кыргыздар 10 жылдап, 20 жылдап оңолбосок, анда биздин тамырыбыз туура эмес кир сууга уланып калган. Биз аны өзгөртүшүбүз керек. Ошол идеологияны, ошол рухубуз азыктанып жаткан булакты өзгөртүшүбүз керек. Булактын көзүн тазалаш керек. А бизде андай болбой атат. Биз азыр бара-бара улам кайрадан сазга кирип баратабыз. Канча жылдан бери стагнациядан чыга элекпиз. Бирок ошого карабастан биз идеологиябызды өзгөртпөстөн жаңы көз караштарды жек көрүп, жаңы ойлонгон адамдарды кубалап отурабыз. Саясий болобу, диний болобу, башка болобу, бир гана идеологияга ишенген элдин дүйнөгө болгон көз карашы бир жактама. Тилекке каршы мээси бир жактан гана келген сууга жуулгандар көбөйдү. Ата мекенин, эне тилин сатып жибергенге даяр болуп атышпайбы? Чыңгыз Айтматовдун Маңкурт деген сценарийин элестетип кетет. Анан ушундай акыл тайкы, мээси кулпуланган жаштар Москваларга барганда, чет жакка чыкканда албетте кыздар башкаларга кетет. Саясий болобу, диний болобу, башка болобу, бир гана идеологиянын кучагынан чыга албаган элдин дүйнөгө болгон көз карашы бир жактама жана тайкы. Акылдуумун тамырын байкап, жемишин байкап, жакшы минерал бербеген, витамин бербеген суудан баш тартат дагы ошол суунун булагын өзгөртөт.